Телефон çalıp, эжең, апаң, атаң айырмасы жок. Кимиси болбосо проблемасын айта турган болсо, дайым чеч алардын проблемасын. Эркек бол, любой проблеманы чеч. Сен ошон үчүн эркексиң. Чечкенди билишиң керек, алардын маселесин айт. Эгерде сен чечпесең, алардын жообу сени капа кылат, көңүлүңдү сындырат. Алар өздөрү көчөгө чыкканга туура келет. Сен чечпедиңди, сенин колуңдан келбеди, алар чечиш керек да. Алар балыш керек. Алар бир эркектин астында жалыныш керек. Ошол жерде кордолуш керек. Андан келе турган жооп сага баштагы бербей калат. Сенин кадыр баркың кетип калат. Сенин сый урматың кетип калат. Кайда сен алардын проблемасын чечип бербесең. Сага тиешелүү аялдардын бардык проблемасын сен чечишиң керек. Кааласаң чечишиң керек. Мында жылкыларды байкасаңыз, мен атка өтө кызыгам. Жылкыларды байкасаңыз, бирөө баш болот, жылкы эркектер. Үйүрүндөгү 40-50 жылкынын проблемасын өзү чечет. Карыш кыркылы, сырттан бир душман келип, бардыгын карай турган ошо бир эле жылкы. Жөн эле тоокторду карасаңыз, 10, 12, 20 тоок болот, бир эле короз болот. Ошол огороддогу бардык тоокторду карап, башы боло турган бир эле короз болот. Айтайын дегеним, жануарлардан эле мисалды алып кала турган болсоң, проблемаларды чеч. Өзүң чечишиң керек, сен кылышың керек. Алардан келе турган жооп сени капа кылып коет. Түркияга кетип калат, Россияга кетип калат, сага баш бербей коет, качан сен проблемаларын чечип бербесең. Көп аялдар бар, кане эле эркек болуп жаралып калганымда деген. Себеби алардын үй бүлөсүндө чындык эркек жок да. Акасы бар, укасы бар, атасы бар, бирок ал эмне кылат? Чындап эркек болсом кане эле дейт да. Өкүндүргөнү алардын үй бүлөсүндө эркек жок. Эркек сыпаттуу, эркек сөөрөй көрүнгөн эркектер гана бар. Жөн гана бул сүрөт. Кыздар менен сүйлөшпөйм дейсиң, сүйлөшүп коесуң. Анандай онлайн играларды ойнобойм дейсиң, ойноп коесуң. Кумар, казинода бирдекелерди ойнобойм дейсиң, дагы ойноп коесуң. Кайра ошо токтотом деген нерселериңди болду, мен жашоонун жагынан баштайм деп жаңы баракты ачышың менен кайра эски барактарды ача бересиң, эски системага түшө бересиң. Бул эмнеден билесизби? Сен эч качан мээңди бош калтырбашың керек. Бош калдың дегенде күнөө кылууга даяр болосуң. Мээ бош калды дегенде стресс болосуң, депрессия болосуң, күнөө кылууга даяр болосуң. Мээни бош калтырбаш үчүн колду бош калтырбаш керек. Кол кыймыл аракетте болуш керек, мээне түшүндө болуш керек. Бут кыймылда болуш керек. Ошол учурда мээң зайынт болот. Башыңа проблема келип калсын эле, күнөө кылган ойлобой каласың. Неге башыңда проблема болду? Чечилиш керек да, көрдүңбү? Чече турган проблема келди, сен күнөөдөн алыс болуп калдың. Демек сенде ар дайым чечилүүчү, чече турган бир максатың же аракетиң боло турган болсо, сен каждый времяда күнөөдөн алыс болот экенсиң, арамдан алыс болот экенсиң. Эми түшүндүңбү эрежесин? Эч кандай сыйкырдуу таблетка жок. Бул нерселерди ташташың үчүн өзүңдөн. Мына жеке мен ойлонуп, суроо берем да өзүм. Сизге дагы мына ушул суроону бергим келет. Ата-эне, бир тууган жакындарыңыздан башка ар дайым сизге туруп бере турган и келечекте сиз билесиз, ал туруп бере турган, каждый времяда кыйын, жеңил, бардык времяда сиздин алдыңызда боло турган чыныгы досуңуз барбы? Оор суроо. Мына ойлонсоң оор суроо чынында. Көзү ачык бакчылар эмне үчүн казино ойнобойт? Ал себеби келечекти билем деп атса, мунун жыйынтыгын билип атса, неге казинолор сыяктуу играларды ойноп миллиондогон доллар таап байып кетпейт? Неге бетондо көпчүгөн суука берип отурат? Креслодо жумшак жерде отурушту ордуна. Башыга ишенгендер көтө таң калат. Бакшы арты акшы деп коет го. Чындыгында жакшы, өзүңүздүн оюңуз жакшы. Алымдар айткан ойлор жакшы, пайгамбарыбыздын сүннөтү жакшы, дин жакшы, ошону өтөрү жок, сиз үчүн эң жакшы. Эгер кетсеңиз жаман жака, башка тиер, түшүнүктүү. Ошондуктан айтарым, болбогон нерселерге ишенбеңиздер, туура жолдон адаштырбасын Аллах. Кыздардын жүгүртөк ити болушту токтот. Бул эрежелер сенде боло турган болсо, ал девушка мени сүйгөнүм эч качан таштап кетпейт десең дагы таштап кетет. Бүгүн ушундай жүгүртөктөр өтө көбөйдү. Кызга пахта койгон, бир күн караса мишка, бир күн караса гүл, ошол огороддо өсүп жаткан бекер гүлдөрдү 20-тасына ташыйт да. 25-ine мишка берет, алмаштырат. Өзү башка кафеде официант болуп иштейт. Андан дагы күчтүүрөөк кафеге девушкасын алып келет. Өзүңдү кыйнап эмне кыласың?
аркаң тердеп, көпчүгүң тердеп, өзү 1,5-2 сом араң иштесең, анан кафеге чачып бересиңби? Үйүңдү кыл, машинаңды ал, тирүүлүгүңдү кылайсың андан көрөсөң. Башкаларга теңелбе. Машина алгандарды көрүп, кафеде жүргөндөрдү көрүп, жыргап жүргөндөрдү көрүп, мен ушуна кылышым керек деп тапкан 10 күн иштеп тапкан акчаңды bir күндө чачып салба сен. Могу акыл неге берилген, Кудай Таала неге берген? Бүгүн жүгүртөгү болбо кыздардын. Бүгүн максатыңдын жүгүртөгү бол. Эртеңки келечегиңдин жүгүртөгү бол. Сен падышачылык туш, канаша өзү табылат ар бир кадамда. Күчтүү боксер бол. Bir боксер бар го. Гонорары бөлүнгөн учурда аялга дагы бирдей бөлүнөт да. 8 миллиард ичинен bir боксер болушу мүмкүн ошондой. Бирок бала төрөп ага кызмат кылам деген аялчы мынандай табылат. Кана адилеттүүлүк дешиңиз мүмкүн. Бул жерде адилеттүүлүк уландысына берилет. Мен айта турган маселе чындыгында бүгүн жаштарыбыз ошо девушка деп, кыз деп ошонун аркасынан чуркап жүргөнү, жеке нәфсинин аркасынан чуркап жүргөнү, арзубаган девушкасы эми телефон кой койсо, албай койсо, же чалбай койсо, же жазбай кое турган болсо, паникага түшүп, ой, мага чалып түнү 2:30-да мен девушкамды таштап кетип, не кылайын, тамдан таштайынбы, же берип коюп өзүм басайынбы? Бул не деген сөз эми? Эркек болушубуз керек. Болбогон нерселерге чалбай койсо паникага түшө турган башка себептер толтура. Атенеге ажага бара элексиң. Кыла турган кызматың өтө чоң. Бул маселелерди ойлонбойсуң. Анан кыздар дагы ол адеп жалынган, не десе бир фитте бышкырса жанына чуркап келе турган дудукту жакшы көрбөйт. Дудук болбо. Çalsa daim жооп берет, жазса ар дайым высети, күнү онлайн высети да, ар дайым жооп берет ал бала. Кызы күтүп турат. Эч ким жок дей турган болсо учуп келип алат алдыга. Сен бир ишиң бар өзү. Бул кыз да ойлонот да, бул бала бир бекерчи көчөдө калган эле бир окшойт. Нерсе алдына келип алат. Ар дайым онлайн. Сени жоготуштан коркуш керек кыз бала. Seni жоготуштан коркуш керек, ошо аялың. Ага себеп керек. Бир дагы себебиң жок сени кармап кала турган. Ал кыз коркпойт сени жоготуп коюштан. Сен эле толтура да себеп. Ошондуктан дудук болбо, жыпырык болбо, былжырак болбо, латта болбо, киленка болбо, аракетиңди кыл. Ошондо баардыгы жайында болот. Өзгөчө 17, 20, 25 жашта бойдок жигиттер канын кайнап отурасың. Телефон колуңда, телефондон не көрөсүң, яс нерсе көрөсүң, канын кайнап турган үчүн кыздар менен сүйлөшөсүң. Андан көрө ишиңди кыл, аракетиңди кыл. Стресс, депрессияга түшпөш үчүн тынымсыз аракет кыл. Тамам? Өч алба, эч качан өч алба. Аркаң кызып, моторуң түтөп, аркага суу сеп дей турган заман келип калса дагы эч качан өч алба. Сага бирөө зулум кылып кетти. Ошо мазлум болуп калдың, ошо нерсеге чыдап сабыр кылып кой турган болсоң, ал учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, андай адамдын даражасын Аллах Таала азиз кылат, бийик кылат дейт. Ошондуктан өч алып не кереги бар? Кыска өмүрдө өч алуу убактын өзү жок. Бүгүн аракет кылып, жалаң толук операция кылышыбыз керек. Алдыга аракет кылышыбыз керек. Бүгүн өч алууга арканы карап, изжат этип мусор тутканга биздин убактыбыз жок. Күчтүү адамдар соцсеттерге кирбейт, интернет иштетпейт. Бүгүн сиз көрүп аткан өзгөчө жаштарда гейликтерди минип аткан, очкилерди тагып аткан, сааттарды кычырайтып, ана машина үстүгө долларларды, фальшивый долларларды чачып коюп аткан. Бунун жашоосу күндө ошондой деген эмес. Муну көрүп алып силер ишенбегиле. Анын жашоосу ар дайым ушундай деген эмес. Ал тойго ЗАГСка чыкты бир жолу, гейликке чыгып алды. Ошондой фотосессия кылыш керек. Бир жолу 4-7 отуруп калды велосипедде, 4-7 отуруп алды. Эми ошону аягынан, биягынан, арт жагынан, асты жагынан сүрөт кылыш керек бул эми. Мактанып алыш керек. Анын жашоосу күндө ошондой деген эмес. Сен ага өзүң тең эме. Ошол нерсеге жетпей аткан адамдар ошол нерсени чыгарат интернетке. Менде бар типа дегендей кылып. Бирок анда ал нерсе жок. Ошо байларды карасаңыз, доллары көп, евросы көп, бай адамдарды карасаңыз, мисалы мына Бабанов мырза. Бир мамлекетке барып, ушунча эме көп мамлекеттерге барса керек. Бирок бирөөсүн мактанып чыгарбай. Мен Таиландда жүрөм, мен Вьетнамда жүрөм деп мисалы үчүн мактанбайт.
болсо баягы мына Салымбеков салган Дордой Моторс, Дордой базар, Дордой плаза болсун, бардыгы ошондо бир мактанып чыкпай да. Бирок кээ бир жаштар бүгүн бир тойго барып калса, бир жакшыраак машинага отуруп калса, бир кафеге отуруп калса, бол Кудай берди эми. Ал жагынан, бул жагынан тарелканын үстүнөн, тарелканын астынан кылып тарта берет сүрөттү. Кыздарыбызчы бир жакшыраак урбашка алып калса дагы мактаныш керек ошону. Бир тырмагы лак койдурса дагы мактаныш керек ошону. Формалабы, көйнөк алабы, же бир жакшыраак бир тамак же кофе ичип калса да ошону кыйшайтып тартып, бүгүн мактаныч заманы өтө күчтүү кетип атат. Кудайым өзү сактасын. Мактанбагыла, көз тиет, назар тиет. Көзгө көрүнбөгөн, билбеген силер көрүп атасыңар. Ич өртөнүп кетет да. Эгер сенин душманың болсо өтө артып күйөт. Досуң болсо дагы бул нерсе туура эмес. Кыздар менен сүйлөшүүгө 3 себеп. Биринчиден даават кылам. Бүгүн көпчүлүгү баягы рахматтуу чоосу айткандай зина кылып бир аял менен. Ошо аялга гусул үйрөтүп атып келди дейт го. Чындыгында ойлоп карасаң, даават кыламын дейт да. Кыздар менен сүйлөшүп даават кылат экен. Девушка парень болуп даават кылат экен. Жакшы даават. Прогулка кылганда Кудай тууралуу сөздөрдү айтып бериш, дин тууралуу нерселерди айтып бериш. Жакшы нерсе, бирок никеңде болсо арам жолдо эмес. Даават кылам деп сен дааватты бузуп атасың, тескерисин кылып атасың. Бир жолу урулук кылып, анан өмүр бою жакшылык кылсаң дагы урулуктан келгениң баары туура эмес болуп калды да. Кылган жакшылыктарың бир тыйын да. Ошондуктан правильный путь болсун. Аз болсун, саз болсун деген. Экинчи маселе, муну дос катары көрөмүн дейт да. Дос катары көрүп алган. Сенин жынысың башка. Sen жырткычсың, жейин деп турасың, талап кылып турасың. Тестостерон бар сенде. Ишке урганда жүрөгүң дапылдап, сен күчтүүсүң. Аялды алдыга келгенде эрип кетесиң. Эгер ошол эрип калган учуруңда ал нерсе чыгып кетпесе, ар кандай ооруларга да душар болосуң. Айтайын дегеним, дос болуш мүмкүн эмес. Аралык сакта. Ал эми үчүнчү маселе, мен үйлөнөмүн да деп алган. Үйлөнөмүн, сөкө соп койгом, же сүйлөшүп койгом, болду, анык үйлөнөмүн эми деп сүйлөшүп жүрө берет да. Ошонун себебинен көпчүлүгү тойго чейин ажырашып кетет. Мунун фальшивый жүзүн көрүп калат, туура эмес характерин көрүп калат, туура эмес жүрүм-турумдарын көрүп калат, поэтому ажырашып кетет. Ошондуктан сөкө тагып каласыңбы, 100% эртең той деген маселе болобу, айырмасы жок. Андай кылбашың керек, сүйлөшпөшүң керек. Ачык курсагым, тынч кулагым деп экенин айтпайт. Доска тагы көрөм дейт, кызык адамдар, тууба кылдым. Өзүңдүн бир тууган карындашыңыз сен сыяктуу дос болушун каалайсыңбы? Бижек бүт бегане адам келип алып, досумун деп чакырып атса үйүмө келип алып. Кандай эмес болосуң? Чакырып койгон ал Айгүлдү. Неге?